Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына бүгүн биздин колубузда 10 сабактан кийин эле Куран окууга түшүрө турган Куранга чейин 10 сабак аттуу китебибиз турат. Бул китеп 7 жыл аралыгында 50дөн ашык устаздын салымы менен, оңдоо түзөө, жакшыртуусу менен басылып чыккан Куранга чейин 10 сабак аттуу китебибиз. Бул китепти Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан бир канча жолу текшерилип, бир канча жолу басылып чыккан, альхамдулилля. Азыр бул китептин өзгөчөлүктөрүнө токтолобуз. Бул китептин өзгөчөлүктөрүнүн бири биринчи сабакта тамгаларды жаттатуу. Ар бир сабакта кайсыл тамга же кайсыл эреже өтүлүп бараткан болсо, ошол эреже же тамга кызыл менен белгиленип барат. Себеби мына ушул окуп аткан, жаңы окуп аткан инсан адашпастыгы үчүн. Ушул биринчи сабагында тамгалар жазылган, анын астында кыргызча аталышы жазылган. Ушу менен жаттайт, экинчи бетке өтүп туруп, катары менен жазылган тамгалар турат, бирок астында аталыштары жок. Ушуну менен кайталап жаттап баштайт. Жаттоосун улантат, таппай кала турган болсо, кайра аркага кайтып, жанагы подсказканы карап туруп, кайрадан кайтып ушул тамгасын улантып кете берет. Андан кийин 3-чү бөлүгү, тамганы жаттоо бөлүгү. Бул жерде аралашкан. Башынан этекке, этегинен башына, ылдыйдан өйдөгө, өйдөдөн ылдыйга кылып жаттап окуп чыгат. Мына ушуну менен ал кийинки сабактарга өтө сонун даяргерчиликтүү окуучу болуп калат иншалла. Дагы бир өтө чоң эмгекти талап кылган өзгөчөлүктөрдөн бирөөсү бул ар бир сабакта QR код жайгашкан. Бул QR кодко өзүңүздүн телефонуңузду койсоңуз, ал YouTube каналынан мына ушул сабак туурасында 10 кырат ээси Абдурахман Кары окуп берет. Бул биринчиден устаздан окуп кеткенден кийин үйгө барып кайталаганда, туура жаттаганга, туура окуганга өтө чоң өбөлгө болот. Дагы бир өзгөчөлүктөрдөн бири мына ушул көпчүлүк китептерибизде мына ушул толкундары аябай жакын, точкалары жакын болгондуктан мына ошол жаңы окуп аткан окуучунун адашуусу аябай көп болот эле. Азыр биз ушуларды алыстатып, жеңилдетип, анан даана кылганга аракет кылганбыз. Кийинки өзгөчөлүктөрдүн дагы бири бул китебибизде эң негизги гана эрежелер камтылган. Бул китептен көпчүлүк эрежелерди таппашыңыз мүмкүн. Себеби биз кыска убакыттын ичинде, азыр адамдар аябай сабырсыз болуп калган учур, кыска убакытта Куранга түшүрүп, бир канча сүрөнү жаттатып, намаздын ичиндеги аттахият, салават болсун, сана болсун, зикирлер болсун, баарын тасбихаттар болсун жаттаткандан кийин адам дагы андан нары окуйн десе, өзүн тажвид эрежелерине муктаждыгын сезет. Мына ошондо талап кылганда андан кийин тереңирээк тажвидтерди окутканыбыз дурус болот деп, мына ушул негизги гана эрежелерге токтолуп, андан кийин иншалла кийинки этапта аларды башка тажвид эрежелери менен тааныштырабыз деген максатта ушундай кыскартканбыз. Бул китебибизде эң негизги жана кыска сүрөлөрдү камтыган. Мисалы Фатиха, Аятул Курси, Саффат сүрөсүнүн эң акырындагы аяттар, анан эң акыркы сүрөлөр. Ошондой эле намаздын тасбихаттары. Бул намаздын башталып, этегине чыгып, салават айтканга чейин баардыгын катары менен арабча тажвид эрежелери менен көрсөтүп берилген. Ошондой эле намаздын ичиндеги сана болсун, аттахият болсун, салават болсун, бул жерде дагы азан бар, андан сырткары Курандан жана сүннөттөн алынган дуалар бар. Ошондой эле азандан кийинки дуалар, анан кунут дуасы да ичине камтылган. Бардыгы QR код менен окулуп, туура окулуштары тунугдаана жаздырылып, даярдалып, ушул жерге жайгаштырып коюлган. Аллах Таала баарыбызга берекелүү, пайдалуу илим берсин.